Kaptalып koyuş gerek. Kap. Бүгүнкү болуп жаткан биздин Баткен областындагы кырдаал боюнча биздин Каракөл шаарынын тургундары, жаштары кайдыгер карабай өзүбүздүн салымыбызды кошуп жардам берейин деп кеңешип, сүйлөшүп, кайрылуу жасап жатабыз сиздерге. Каракөлдүн жаштары кайдыгер карабайдын аркабызда отурат, түндө чогулуп турушат. Аллах ыраазы болсун сиздерге дагы. Кудай буйруса биз сборду баштайлы деп атабыз. Сбордун негизи Баткендик бир борлорубузга салым кошолду деп 100 000 сомдук акча топтоп, ошого бүгүн мына азык-түлүк алып келдик. Дегиз келип, ушу Баткендик туугандар, биз силер мененбиз. Аман болгула. Ар бириңиздер үчүн биз Кудайдан тилеп атабыз. Саламатсыздар. Урматтуу жерлештер, урматтуу баткендиктер. Сиздер жалгыз эмессиздер. Ушу Каракөл шаарынын атынан Кошундун атынан 5 Каракөл шаарынын тургуну өкүл болуп, өз ыктыяры менен ушу гуманитардык жардамды биздин бир туугандарга Баткен областына жеткизгени гана кетип атышат. Ал жерде бир кандайдыр башка бир максат жок. Мынакей бүгүн 1 майга караган түнү Каракөлдүн боорукер бир туугандардын атынан азык-түлүктөр келип, мынакей Кудай буйруса азыр чогултуп атабыз. Эртең Кудай буйруса дагы бир машина табып, дагы күн помощь жөнөтөбүз. Ассаламу алейкум Каракөл шаарынын тургундары. Сиздердин аманатыңыздарды Баткен шаарына жеткизип келдик. Биз азыр экинчи рейс Кудай буйруса бүгүн кечинде кете турган болуп атат. Продукту Баткенге. Кудай буйруса Баткенге аттанып атабыз. Могу жак Тажикстан кетти уже. Ушундай талас. Окоп кылышкан экен тажиктер. Ушерде жатышкан. Тигилер. Тажиктин солдаттары, тажикстандыктар. Түндүктөрдү кире беришин сындырып. Могу жер өзү максат айыл кыргыздарга карайт экен. Могу жерде тажиктер бастырып келип, могул тажиктердин окоптору көрөсүңөр. Тажиктердин окопу тетиги жак бүт Тажикстанга карайт экен. Мынакей максат айылын басып алышкан. Мынакей ич жактарын алып чыгып кеткенге жетишкен эмес. Карас жашынакай үйлөр өрттөнүп кеткен. Рахмат жигиттер, силер дагы бизге мынакей лейлектен баштап жол көрсөтүп, баардык кемчиликтерди эмне каерде эмне жок бүт көрсөттүңөр. Кудай буйруса мына Каракөл эли силердин аманатыңарга түшүп атат. Кудай буйруса аманаттарды өз элине жеткирдик. Мынакей максат айылына түшүп атабыз, дагы калган продуктусун. Бул жерде көп адамдардын үй өрттөнгөн экен.